Соопко бир жарар бекем деп кыламын көп аракет. Калайык кыргыз калкыма кылгым бар бир жакшы бир эмгек. Карабак айылында турабыз. Бул жерге келгенибиздин себеби ушул аксакалдарыбыз, жергиликтүү ушул Карабак айылынын жашоочулары суранганынан келгенге туура келди. Бул жерге келгенибиздин себеби 30 жылдан бери Баткен Карабак жолу бүтпөй келет. Ошону ушул Батмабат YouTube каналы аркылуу президентке кайрылуу жасап, жогору жактагы бийликтегилерге кайрылуу жасаганга туура келди. Анда сиздерге саламатсыздарбы? Аталар, агалар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ушул жол маселеси боюнча чакырыпсыздар. Мен элдин көйгөйүн айтайын деп ар тармак боюнча чыктым. Мен атым Батмакан Токтобаевна, Баткендин кызымын. Бул жолдо мен дагы көп жүрөм да. Өтө начар. Ушу таксисттер каттаганга рахмат. Жолу начар, ходовой кетет. Талапка жооп бербейт да, вообще эле жок жолучу. Өтө чаң, өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Буга чейин сиздер кайсы жетекчилерге кайрылдыңыздар, айтып кетсеңиздер. Ушу Карабак айылынын тургуну Жекешкер. Биз буга чейин 2018 жылдан баштап президентке кат жөнөттүк, премьерге жөнөттүк. Мана жакында дагы президенттин почтасына жөнөттүк, Акылбек Жапаровго жөнөттүк, губернаторго алып чыгып жөнөттүк. Жооп келгенден келип атат, келбегенден келбей атат. Биздин Карабак айылы мына кечеги согушта 37 бала барып, 12 бала жарадар болуп, 2 бала инвалид болуп калды. 5 бала шул айылдан каза болду. Шул балдар мекен, жер, элим үчүн, мекен үчүн деп ушундай өздөрүнүн жанын сайып коюп барышты. Бирок мекенден жооп болбой атат бизге. Биз граждандык укугубузду талап кылып, налогду, жер налогун төлөп атабыз. Мына 30 жылдан бери сайрайбыз. Мына турган жерибиз Брежневдин убагында салынган жол. Шул Брежневдин убагынан бери асфальтты көрө элекпиз алы. Мына ал көчөдөгүлөр оң жак, сол жактагы кир жуу албайттар, эшикти ача албайттар, үйлөрдүн ичиге чейин чаң кирип атат. Азыр жашоочулардын өпкөсүн текшертсеңер, жарымы чаңга толуп бүттү. Биз качан элге окшоп жашайбыз? Мына ал айылдарды өнүктүрүү боюнча инвестор тартайын десең, жолуң болбогондон кийин инвесторам келбейт экен, бул силерге жол жок экен деп. Жол оңолсо эл оңолот экен, эл оңолсо мамлекет оңолот экен. Бул оңолуудун биринчи ступенькасы бул жол экен. Биз урматтуу Садыр Нуркожоевич, шайлаганда биз сизди өтө жакшы шайлаганбыз, ишенгенбиз, колдогонбуз. Азыркы жүргүзүп аткан саясатыңызда дагы колдойбуз. Себеп Баткен облусуна берген жаңы жеңилдиктер, налогтордон башка пособия, муктаждарга кылган жеңилдиктериңиз үчүн рахмат. Биз бул жүргүзгөн саясатыңызды колдойбуз. Чоң Тала айылынын тургундары, Дөбө айылынын тургундары, Параң айылынын тургундары ушул 22 километрди чечип берүүңүздү биз сизден суранып кетебиз. Жалпы элдин атынан. Себеп биз центрден таксини Карабакка жүр десең, бар келишиң сен келбейт, жолуң жаман деп. Мойкага бир төлөйбүз, ходовойга бир өлөт. Бизде эч бир өнүгүү жакшы жолго кое албай атабыз. Онусуга мына жол болбогондон кийин, өнүгүү болгондон кийин ички миграция күч алууда. Бизге азыр Бишкектен барып через үй там алып, жер алып ататтар. Ошого жаштарды кармап калалы, миграцияны токтотолу, айылды өнүктүрөлү. Ушун үчүн биринчи ступенька жол экен. Жолду чечип берүүңүздөрдү биз талап кылабыз. Assalamu alaikum, урматтуу президентибиз Садыр Жапаров. Мен Карабак айылынын тургуну катары, айылдын жаш депутат катары мен сизге кайрылат элем. Биздин айылдын жолу чындыгында эле мына аксакалдарыбыз, мына журналист эжелерибиз көргөндөй, билгендей өтө акыбалы начар. Азыр биз өлбөстүн күнүнү көрбөс болуп эле жашап атабыз чындыгындачы. Биздин айылга инвестор алып келейик десек, бир нерсе курайлы десек, силердин жолуңар жаман деп канчалаган банктарды сүйлөштүк, алар биздин айылга келип ишканаңарды ачкыла, бизде эл көп, кардарыңар көп десек, силердин жолуңар жаман деп бардыгы келип эле ушул жол маселесине такалып атат да. Биз президент Бакиевдин убагынан баштап бардык президенттерге, бардык жогорку кеңештин депутаттарына кайрылдык. Ар кандай органдарга кайрылып көрдүк, бирок эч кандай жооп чыкпады да. Эми эң негизги үмүтүбүз Алладан, бирок ошо Алла сизди себеп кылып
биздин жолдун бүтүшүгө сиз балким жардам бересиз деген үмүттөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин дагы бир экинчи көйгөйүбүз бул ичүүчү таза суу. Бул Брежневдин убагындагы линиялар менен иштеп атат да, жарыла күнүң ремонт, суу жалчылбайт. Башка айыл өкмөттөргө карап текшерип келсеңиздер, биздин Карабак айыл өкмөтүдөгү жашоочулардын өт менен бөйрөктө таш толтура, бөйрөгүн алдырган, өтүн алдырган ташы бар. Эң көп балмай бизде болуп атат. Ушуга таза сууду чечип, проектке киргизип, өз көзөмөлүңүзгө алып, шуну бир чечип берсеңиздер, эл таза суу менен камсыз болсо, ооруган, сыркаган азайса деген бир экинчи талабыбыз ушул. Анан үчүнчү талабыбыз ушу мектепке дагы көз салып берсеңиздер, биз Грансияда жашайт экенбиз. Балдарыбыз азыр башка мектептерге, башка айыл мектептерге караганда 7-класс алсак, А, Б, В, Г, Д, Ж, З, М, О 9-8ге чыгып кеткенде ар бир класста 31 баладан. Анан биздеги кайдагы сапаттуу билим болот эле. Ушу билим жагыдан көз салып берсеңиз деген бир талаптар менен кайрылык сизге. Бардыгыңыздарга ийгилик. Карабакты жакшы билет. Ошо киши айтты, жакында Баткенге барабыз, ошондо жеринде чечебиз деди го. Кече губернаторго биз дагы кирип чыктык. Ал дагы айтты, жакында бардык министрлер келет, бардык маселени жеринде чечебиз деп күнү кече ушундай биздин губернаторубуз дан ушундай жооп болду. Күнү кечеги сөз. Анан жакында ошону күтүп атабыз. Ошо келсе, ошондо чыгып дагы биз маселени койсок, Кудай кааласа чечилет деген үмүттөбүз. Бирок биздин эмебиз интересный жери 2016-жылы бул жол Жогорку Кеңештен ратификациядан өткөн да. Өткөн, акчасы чечилген. Чечилген, бул дубайлык шейхтер кылыш керек экен, хадияга. Грант эмес, кредит дагы эмес. Ошон үчүн ошолор акчаны которбой атат деген эле маселени коюп келе жатат да. Бул ратификациядан өтүп, бу жердин тендери дагы болгон да. Бир кытайлык күчтүү компания уткан. Алар лейлекте транспортторун баягы иштечү техникаларын күтүп отурат, ушу жолду салабыз деп. Ал жактан эле финанс болбой атат, же ал жак бир жолу отказ кылбады. Отказ кылса, анан биз башка дагы донор бюджеттенби, башкаданбы биз дагы үмүт кылат элек да. Же ол кылбады, же бир жолу отказ кылбады, ушундай болуп турат. Бул боюнча биз мурунку бийликтин учурда Жогорку Кеңешке дагы барып келдик, транспорт министрлигине дагы барып келдик, премьер министрдин өзүгө дагы киргенбиз ушул боюнча. Күтүп тургула. Катыбыз дагы кирген, жооп дагы жаз болгондо күздө башталат дейт, күз болгондо жазда башталат дейт. Ушу жазды күтүп, күздү күтүп эле ушул маал болду да. Эми дагы ham жакшы үмүттөбүз. Эми азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Садыр Нуркожоевич биздин президентибиз айрыкча Баткенге жакшы көңүл буруп атат да. Ушул көңүл буруп, Карабак элине дагы жакшы көңүл бурат деген үмүттөмүн. Себеби бул Тажикстан менен 800 метр эле аралыкта чектешкен да. Үйлөр тийип турат. Үйлөр тийип турат. Бир эле лоток тосуп турат экен. Өткөндө өтүп карап эме чыктык. Ошо айрыкча мынабу чек арага чектеш айылдагылар өтө көңүл бурулат деп, өзү дагы жакшы чын дили менен көңүл буруп эме кылып атат. Налог, пособие, пенсия, жөлөк пулдарды көбөйтүп жакшы кылды. Ошого дагы ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык жагында айтып коелук. Президентибизге, анан азыркы Абдыкарим Карыбекович дагы жакшы көңүл буруп атат. Баткен облустагы 62 айыл баягы өзгөчө статуска биздин Карабак айылы кирди да. Кириш керек эле, кечигип кирди өзү. Мурун Кудай кирбей калган, мурун дөбө менен достук эле кирген эле. Бу 2021 кирди, Карабак айылы кирди. Ошондо көптөгөн жеңилдиктер уже келди бизге. Светтен жарым төлөйбүз, пенсионерлерге 2000 кошумча төлөм, пособияга 100% дагы кошуп беребиз деп атат. Бул боюнча дагы ыраазычылык жагында айтып коюш керек да бийликке. Эми даттана эле бербей кылган иштерин дагы айтып койсок, жакшы эле көңүл буруулар болуп атат. Эми негизги биздин жолубуз ушинтип адамдарга таң кала тургандай болуп атат да. Бул ратификациядан өткөндөн кийин болуш керек да. Бул болуш керек же болбоду. Кетти деген ойдо. Ооба. Ошонун аяга чыга албай атабыз да. Негизги көйгөйлүү азыр жол болуп атат. Кече Карбековичке кирип чыктык, ал дагы айтты, силердин жолуңарды мен
биринчи очередке кой, майда чүйдө нерсени айтпай тургула деди. Жолуңарды мен акырга чыгып берем деди. Эми биз иштеп турсак, анан баягы Ганжак каналыңарды дагы бүтүрүп беребиз. Башка нерсе, мелиш нерсени айтпай тургула. Ушул чоң нерсени мен президентке коем деди да. Анда азыр сиздерге белгилүү болсун, азыр биз обл администрацияга барып, ошо Баткен областынын ыйгарымдуу өкүлү Абдикерим Карбековичтен дагы түз эфир алсак. Ошентсеңиздер жакшы болот, жакшы болот, жакшы болот. Рахмат. Мына бул өзүңүздөргө маалым болгондой Баткен Карабак жолу. Мына көрүп атасыздар, бир машина өткөндөн кийин экинчи машина жол таппай калат да. Карасаңыздар, чаң. Бул жерде жашоочулар даже кир жууп жая албай калды. Бул чаңда үйү чаң басып калды. Эгиндери чаң басып, эгин болбойт. Мына өзүңүздөр күбө болуңуздар. Ушул жолдо канча жылдан бери каттайсыздар? 30 жылдан бери каттайбыз да. Каттаган сиздерге рахмат да. Ушу машинаңыздар тез бузулуп эме болуп атабы, ходовой кетип, 10 күндө ходовой кылабыз. Амортизатор, сальный блок, анан расходтан бензиндан көп расход болуп атат бул жаман жолдочу. Мына кымбат, мына 800 миңдик 1 миллиондук машиналарды алып алганбыз, чаңдарда дагы жүрөбүз. Шуну караштырып, салыштырып, биз границада мына оң жагыбыз, күнбатыш жагыбыз тажик, асты жагыбыз тажик, биягыбызда Садвин Сапкоз деген тажиктин айылы бар. Биягыбызда Лекан деген айылыбыз бар. Ушул тажиктардын границаны тосуп турабыз, ушу эл жапыр чеп болуп турат мамлекетке. Ушул элдин көйгөйү болгон ушу жолду чечип берсеңиздер, ушул 22 километр бул ратификациядан өткөн, бар жок чечилген, каржылы чечилбей атат. Акча маселеси. Акча маселеси. Ушул акча маселесини урматтуу Садыр Нуркожоевич, көзөмөлүңүзгө алсаңыз, биз ушул сиздерден Баткенден үнү жетпесе дагы алыстан кайрылуу жасадык. Алдыңыздарга бара албайбыз, чек араны таштап кете албайбыз. Бизге мына ушу жол оң болуш керек экен. Жол оң болсо эл оң болот экен, эл оң болсо мамлекет оң болот экен. Бул өнүгүүнүн биринчи инструменти бул жол экен. Ушу жолду карап берсеңиздер, элдин талабы ушул. Кудай буйрса, ушул үнүңүздөр элдин үнү Садыр Нуркожоевичке жетет деген үмүттөбүз. Жетип калат, Кудай буйрса. Себеби Баткен элине өзгөчө макам берилди, Баткен областына. Элине дагы президентибиз Садыр Нуркожоевич жеке көңүл буруп, ар бир көйгөйлүү маселелерин чечкенге аракет кылып жатат. Мына бул ак өтөк деп коет бул жерде. Бул курук сай. Мына жергиликтүү адамдар өздөрү ямаларды жамап коюшкан. Ал жамгыр жааганда кайра эле кетет, чыгып кетет. Мына ямалар. Ушул 22 километрдин ичинде жанагы Олята деп коет, Намазгой деп коет. Мурда биз Намазгой дейт элек. Намазгой менен ошол Параң жашоо жолу кирген, Азыр бул жерде дагы Параңдын жашоочулары кайрылуу жасаганга чакырышты. Азыр аларды дагы бирге сиздер менен бирге күбө болобуз. Чаң басып калат дыйкандар. Ушу жолдун бул жерде эгин дагы жакшы болбойт экен, чаң басып берген экен. Жалбыракты жууп албайт экенсиң. Ар бир жалбыракты ушу дыйканчылык ham кылыш кыйын болуп атат азыр. Ойлогон түшүмүбүздү ала албайбыз. Ойлогон эмебизге кыла албайбыз. Эгин кылыштан ушу чаң артынан жаман болуп калып айтабыз. Бул жанагы биз айткан Параң жолу. Бул жерде дагы жаңы айыл түшкөн. Бул жердин жашоочулары дагы азыр көрөбүз. Кандай чаң
жашап келатабыз. Машинабыздан тамагы бүтөт, өзүбүздүн тамагыбыз бүтөт. Такси өттө, таксилер катар биз өзүбүз машинабызды каттырып калдык, мажбур таксиге минип атабыз. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, бийлик өкүлдөрү, урматтуу Садыр Нуркожоевич, колдоп бериңиздер, карап бериңиздер, биз чек араны таштап бара албайбыз сиздерге. Бизге айыл чек арада жашайбыздан бара албайбыз, жүрө албайбыз. Ошон үчүн биздин арызыбызды, муунубузду ушу интернет аркылуу, теле аркылуу гана кайрылабыз сиздерге. Ушул кайрылуубузга бир жакшы чечим кылып, чечим чыгарып берсеңиздер, сиздердин мына көз карашыңыздар туура, сиздердин жүргүзүп өткөн саясаттарыңыздарды колдойбуз. Баткен үчүн эмгегиңиздер жакшы, рахмат. Ыраазыбыз ушу колдоп бергениңиздер үчүн Баткенде. Ошо сиздерге дагы ийгилик. Астарбы, урматтуу Токтогул Оля жаңы конушу, мындайча айтканда, мурда биз параң дейт элек да. Азыр биз мына параң эли менен жолуктук. Сиздер ушул жолдо сиздерге кандай кыйынчылык тудуруп атат ушул жол? Канча жылдан бери ушундай болуп турат? Сүйлөп койсоңуздар. Урматтуу жамаат, кош келипсиздер биздин айылга. Биздин айылыбыз жаштардын айылы. Кудайыма шүгүр, биздин айылда бардык жаштар биримдикте жашайбыз. Бирок ушу келип эле биздин кемчиликтерибиз болуп калат. Бизге быйыл Кудайым берди. Себеби бизде мечитибиз турлу ФАП бизге куруп бердилер. Буга Аллага шүгүр. Биздин жетекчилерге шүгүр. Биздин президентке мен айтар сөзүм, ушу эл үчүн камкорлук кылып жатат. Аябай, буларга рахмат. Бирок биз эл өзүбүз кээде эме кылбай коебуз. Бул жол Бакиевдин убагында бүтмөкчү жол эди. Ошол убакта бир-эките Раваткаевдин адамдары көнбөй койгондо, ошону менен калып кетти. Калган иш калып кетет. Башталган ишти тез бүтүрүш керек. Ошондо гана бүтөт, иш көзгө көрүнөт. Эми мен айтарым, биздин жетекчилерге ден соолук, иштериге ийгилик. Мына бул жерде жашап жаткан элибизге биримдик, ынтымак. Ушу ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымакты дайым колубузга алып, жүзүбүзгө, иш жүзүгө ашырып жүрсөк, бизде бардык иш болот. Болбой калган иш жок балдарым. Бардык ишти бир гана биримдик менен бүтүрсө болот. Ошондуктан биздин ушу жолубузду бүтүрүп берсе, Кудай кааласа, биздин кемчилигибиз калбай эле калат деген сөз. Себеби мына жолго жакын үйлөрдүн бардыгы дарактарыбыз кургап кетип атат бул жерде. Чаң даракты дагы кургатып коет экен. Ушуга эми президентке кайрылып, элдин атынан кайрылайык, эл дагы мына ошо кылып турабыз, биримдикте болуп, бардыгыбыз бир сөздү айтып, президенттен суранып, анан кийин бул жерде дагы өзүбүздүн жетекчилерге дагы кайрылып турушубуз керек. Губернаторго, шаар башчысыга, айыл башчыларга кайрылышыбыз керек. Бул айыл башчылардан, шаар башчылардан бар президентке жетет балдар сөзүбүз. Ошондуктан биз аттай өтсөк жетпейт аяка сөз. Буларга биринчи кайрылып, кийин анан баяга кайрылсак бардыгы иш жакшы болот. Менин ушу жаштарга айтарым, ар дайым бирдикте болуп, бири-бириңди колдоп, бири-бириңдин сөзүңдү жерге калтырбай, бир ишти чапташып туруп бүтүрсөңөр, бардык иш бүтпөгөн иш болбойт. Эми бул жерде биздин дагы кемчиликтерибиз көп. Биздин мына окууга аратылган жаш мектебибиз жок. Окууга аратылган жаш балдарыбыз мына ушул жерде суукта тырышып, ысыкта тердеп жолдо турушат. Жол чаңда болсо дагы турушат. Анан эң бир кыйын, буга эң биринчи биздин шааркомуз мына маршрут жүргүзүп бериш керек айылга, мэрия. Андан кийин биздин детсадыбыз жок. Бул жерге бүт жаштар, балдары барды детсадка бара турган, өздөрү ишке барат.
Ушул нерселерди сөз кылып анан негизи суубузда суубузда бир эме болду, ошолордон кайтып келсе таза суу жок. Каяктан ташып ичесиздер? Ыртыстан ташып ичесиздер? Машинасы бар, ар каяктан Баткенге барсак чабабызды көтөрүп барабыз. Ошол машинасы жоктор анан мына арыктан ичип, ошо арыктан ичебиз, айла жок да, анан суу керектүү нерсе да, абада эле. Күнгө чейин сиздер мына маршрутка боюнча жаш балдарыбыз ушул чаңда турат, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мэрияга кат жолдогонсуздарбы? Көп жолдадык, мэрияга көп жолдадым. Мен өзүм дагы көп мэрияга көп бардым ушул жөнүндө. Болуптур, караштырабыз дейт. Ошону менен калып жатат да, эч жыйынтык чыкпай жатат. Биздин кемчиликтер эң негизгиси ушу мектеп салып бербейт. Эч мектептин орду, мына жерден мектептин ордундан башка нерселерге үйгө берип жиберип, сатылып азайып кетти, аянтыбыз кичирейип калган. Ошол нерсе бүткөндө бул жерге орто мектептин эмесиге аянып барат ылайык. Азыр эми кайта бул башталгыч мектеп салып берсе, биздин балдарга жакшы. Биринчи класстан 4-класска чейин болсо, ушу жаш окуучуларыбыз, балдарыбыз мектеп Баткенге барып келбейт. Келсе дагы кыйын, түндө караңгыда, кышында айрыкча кеч келишет, ата-энелер кабатыр болот. Ооба. Жайында ысыкта. Кээ бир маршруткалар албай калат. Албайт. Көбөл албайт. Анан бир инсап берген менчик машиналар келсе алып кетиши мүмкүн. Ушундай кыйынчылык болуп атат да биздин айылда. Бирок биздин айылдын эли, жаштары эң бир жакшы. Келечекте мечит менен ФАПты ким куруп берди ошондо сиздерге? Кайсы эмелер куруп берди? Жеке инвесторлор куруп бердиби же? Жеке инвесторлор, анан эмен мэриядан дагы көпчүлүк жеке инвесторлор. Сиздердин маселеңиздер көбүнчө мынабу жаш балдарыбызга маршрутка коюп берсе, анан мынау негизги маселеңиздер жол маселеси. Анан детсад маселе менен. Ошо мектеп, жол, мектеп, детсад, таза суу. Ушул эң кыйынчылыгыбыз ушул болуп атат. Ушул нерселер болсо жакшы болуп калабыз, Кудай кааласа жакшы. Кудай буйрса. Мына жакында эле өзүбүз колдогон депутатыбыз Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич мына сессияда өзүңүздөргө маалым болгондой сүйлөдү. Замминистр, транспорт министринин орун басарына Табалды Тилаев Гапыровичке сүйлөдү да. Баткен Карабак жолун оңдоого акча бөлүндү дегенде 495 миллион бөлүндү дейт, баардык жолго биригип. Ошол акча туура пайдалансын деп айтып кетсеңиз анда. Ошо бөлүнгөн акчалар канча бөлүндү? Ар бир нерсеге бөлүнгөн акчаны өзүнүн менен иштетип эмекса баардык болот кызым. Көпчүлүк убакта бизде бөлүнгөн бул жолдун акчасын да башка жака жумшай берген, болбосо давно бүтмөгөн. Ошол акчаны ушул жолго ылайыгын эме кылып, ушу жолду биринчи бүтүрүш керек. Андан кийин калганын бөлүштүрсө болот. Бөлүнгөн акчаны өзүнүн нугу менен пайдаланса баардык иш бүтөт. Биздин оюбуз ушундай. Кудай кааласа эми ушул эми биздин келечегибиз кең болсун. Биздин мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттерге кошулсун. Биздин элибиз жыргалчылыкка жетсин. Бардык кыргызстандыктардын ден соолуктары таза болсун, өмүрлөрү узун болсун, рызыктары палван болсун. Асманыбыз ачык болсун, ааламда тынчтык болсун, эл журт аман болсун. Эл журттун катарында бардыгыбыз бала чака менен сенеман ойноп күлүп жүрөлүк. Бардык иштерибиздин ийгини Алла берсин. Амин. Аллаху акбар. Анда биз азыр ушул акча бөлүндү деп уккандан кийин ушул акча бөлүнгөнүнү Баткендин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Карбекович дагы маалыматы болсо керек. Ошону дагы бирге күбө болсок, канча акча бөлүндү билсек. Урматтуу Садыр Жапаров, биз ушинтип кыйналып, кыш учурунда кыйналып мектепке ушинтип суукта барабыз, алыска. Биздин парың токтогулу эле айына асфальт кылып үйлөрүбүзгө чаң болуп жатат. Асфальт кылып беришиңиздерди суранабыз.
мектеп окуучуларынын атынан чоң суранабыз сиздерден. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу Батма Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз азыр Баткен шаарынын областтык администрациясына келдик. Бул жердин өкүлү Абдикерим Карбековичтен канча акча бөлүндү, жол боюнча маалыматы барбы деген ойдо ушу Карабак жашоочуларынын аксакалдары келишти. Аксакал, азыр Карбековичке кирип канча акча бөлүнгөнүн сурайсыздарбы же? Биздин жолго канча акча бөлүндү ошону билели деп. Көп жылдан бери жол жатат да, эч ким 30-40 жылга жакын болуп калды. Ошого акча бөлүндү дегенин келип отурабыз. Өзүбүз оозубуз сурайлычы эмне болду деп билели дейм. Өчүрбөй турарым, монтаж. Өчүрбөй турар. Бул аксакалдар, сиз эмне болуп иштейсиз? Өзүңүздү тааныштырсаңыз. Мен Айгарым укуктуу өкүлдүн коомдук кабылдамасында жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө жетектөө жадис болуп иштейм. Каяктан келдиңиздер? Мен маселе менен келдиңиздер губернаторго? Биз жол боюнча келдик. Жол боюнча? Карабак мына Карабагда жол боюнча. Карабакка чейинки жол боюнча. Биз мына айылда мына жаңы түшкөн айыл бар. Ошо Параңда. Ошо айылдын жашоочулары Токтогул уулаятында айылда. Ошонун жашоочулары көп жылдан бери бизде жолубуз чаң бойдон турат. Машиналар өткөндө бары үйүбүздүн ичиге чейин чаң кирип кетип атат. Ошону кандай болуп атат келип. Мен азыр Азыр губернатордун элдерди кабыл алуу бөлүмүнүн адиси чыгып, губернаторго айтайын деп кирип кетти. Биз şu Карабак айылда мына жол боюнча келдик. 22 километр. Мына şu сайыз бузулгандан бери мына 30 жыл болсо 30 жылдан бери оңолбойт. Кытайлар келип байрагын да кагып кетти. Мына оңолот. Ошон үчүн качандан бери оңолбойт. Качандан бери мына губернаторго, акимге баары кайрылып атабыз. Жооп келип атат. Иш жүзүгө ашпай атат да. Ошону дагы келип отурабыз ошо сиздерге. Жакшы. Бул жол боюнча неме? Жогору жака каттар жазылып, кече немеден жогортон жетекчилер келип көрүп кетти. Өзүңүздөр билесиздер, туурабы? Көрүп кетти. Быйылкы жылга кирген. Кудай кааласа, ошол развилкадан бияк карап жол полный асфальт болот деп пландаштырып атабыз. Бул эмес, баягы достуктун жолу ham болот. Кызылбек Карабак. Субай Карабактын жолу дагы болот. Ошолордун пландаштырып атабыз. Пландаштырып, буяка каттарды жазып, тиешелүү эмелерди бергенбиз. Ушул быйыл Кудай кааласа, быйылга бюджеттин эмесиге кирип болот. Буюрса, Кудай кааласа. Ошо биздин жазган катыбыз президентке да жетти. Эмес келди жол. Майли карап атабыз дейт, мына быйыл куруп беребиз же кийинки жылга курабыз деген бир жооп жок да, майли куруп беребиз дейт. Баары жолу куруп беребиз. Губернатор да, аким да куруп беребиз. Өткөндө келдик шетке. Быйылга кирди да, Кудай кааласа быйыл болот. Кайсы маалда башталып? Кайсы маалда? Энди мен азыр эч нерсени, мисалы үчүн бүгүн башталат, эртең башталат деп айта албайм. Кыш убагы быйылга кирген. Быйыл болот. Инвесторлор иштей турган адамдар табылды ошого. Табылган болот, быйыл болот. Ошо арабтар пул которсо иштейт экен, онтот экен деп жылда быйыл болот дейт. Быйыл да болбойт экен, келе берет экен жаңы жылдар болуп атат да, ошого бир дагы быйыл алдын ала келип сиздерге. Быйыл болот, Кудай кааласа. Жакшы. Аракет кылып атабыз. Бул жол президенттин да көзөмөлүндө болсо керек деп ойлойм. Себеби ошол акча бөлүндү да уже, жолго деп. Акча бөлүнө азыр долбооруп, иштелип, пландалып атат. Ошол кече сессияда жол министри
жол министри Табалды Тилаев Капирович 495 миллион сом бөлүндү деп айтып атат да эфирде. Ошол канчалык чындыгы бар же бөлүнө элекпи? Мен ол жөнүндө маалымат бере албачу эле адам, мен аппараттын жетекчисимин. Эми бирөө жөнүндө маалымат бере албайм чындыгында. Бирок ол планга кирген, быйыл болот. Жер быйыл болот, ошол жол быйыл болот. Планга кирген. Рахмат. Мына урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз азыр Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнө келип жолуктук. Мына Карабак айылынын жашоочулары, аксакалдары жолукту. Сиздерге түз эфир көрсөтөйүк десек, камераны киргизген жок, уруксат берген жок. Сиздерге эмне деген эмелерди айтты? Качан оңдолот, жол боюнча кандай маселе берди? Эми губернатор прием кылып алды. Аксакалдар канча келсек, мана Параң айылынан, Дөбө айылынан, Карабак айылынан, 3 айылдан өкүл келдик. Бардыгыбыз кабыл алып, бирок камера киргизбей жакшы тосуп алды. Биз мана болуп аткан иштер боюнча ыраазычылыгыбызды айттык элдин атынан. Мана пособия, пенсия, жеңилдиктер, налогтордун жеңилдиктери боюнча бардыгын айттык. Анан бул губернаторубуз болсо буюрса дуа кылып туруңуздар болот деп вада берди. Мен Садыр Нуркожоевичке, Акыл Жапаровка бардыгыга жеткизем. Шунун аркасынан иштейбиз. Мына жакында 22 февраль күнү отурум болот. Отурумда дагы ушул вопросту көтөрөм деп вадаларын берди. Кудай кааласа буюрса болуп калат деген үмүт кылабыз. Бардыгыга ийгилик. Мына урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу калайык кыргыз калкым. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Мен көп тармактуу элдин көйгөйүн чагылдырганга аргасыз болдум. Мен Карабак айылындагы дүкөндөрдөгү азык түлүктөр боюнча барган элем. Аксакалдар топтоп, ушул жол боюнча чыгарып берчи дегенинен аксакалдардын айтканынан чыга албай, ушул жол боюнча чагылдырганга аракет кылдык. Губернаторго дагы киришти. Губернатор интервью берип коюңуз десем, убактысы аз болгондуктан ашыгып кетти. Бир тажиясы бар экен, ошол жака кетишти. Жол боюнча жакшы, Карабак элинин ишеничи жакшы. Президентибизге, жол министрине Кудай буйрса ошол жол бүтөт деген үмүттө Карабак элин. Сиздер көңүл буруп укканыңыздар үчүн Аллах разы болсун. Ар дайым элимдин кызматында болом. Саламатта калыңыздар.